Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев бүгүн 14 апрелде Майлуу Суу шаарынын тургундары менен жолугуш өткөрдү. Бүгүн чечиле турган маселелерди бүгүн чечип беребиз. Анан оорураак маселелер болсо биз мына бүгүн бардык сиздердин айтылган маселелер протоколго түшөт. Ар бир айтылган көйгөйүңүздөр жоопсуз калбайт. Майлуу Суу шаарында 18 дарыгер жетишсиздик айтылды. Ал эми көпчүлүк дарыгерлер пенсия курагындагылар эмгектенип, жаштарга бербей жаткандыгын тургундар тарабынан айтылды. Адамдар кыйналып атат. Башкараттарга барыш керек. Ноокенге бар, Жалал Абадка бар деп. Врачыбыз азайып калды, гинекологубуз жок, педиатрлар жок, лорлор жок, окулисттер жок болуп атат, нервопатологдор жок. В основном 70% пенсионерлер иштеп атат. Шу пенсионерлер шу жаштарга жол берип, иштен чыгып туруп, жаш врачтар, жаш медиктер сыртта очередьте туруп, эч жумушка орноша алышпай атат. Врачтардын жетишпегендиги боюнча бул бир эле Майлуу Суу шаарында эмес, бул Кыргызстан боюнча көйгөй ушул болуп атат. Эми бул врачтардын айлык баянасы көтөрүлүп атат. Мен ойлойм, мындай жергиликтүү бийлик шарттарды түзүп бере турган болсо, бул жерге дагы врачтар келип, өзүнүн ишин жүргүзөт. Майлуу Суу шаардык ооруканасында учурда 34 дарыгер эмгектенет. Ал эми пенсия курагындагы кызматкерлер эмгектенгенин, жаш адистер келбей жаткандыгын оорукана жетекчиси билдирди. Жаштарга место бербей атат деген ал негизсиз вопростор алар, потому что бизге алар келсе эки колду алабыз. 70% бизде азыр пенсионный возрасттагы, же пенсионный возраст эмес, пенсиядан өтүп кеткен 65 жаштагы немелер, докторлар. Бирок ошолор жакшы иш алып барып атат азыр. Шаарда таза суу маселеси көйгөй жаратып келет. Союз таркагандан бери ылайкаланган суу агып, тургундар аны тундуруп колдонуп келишет. Бул көйгөй бүгүн президенттин өкүлүнө айтылды. Биздин арестондорубуз толуп атат. Аны 1000 сом, 1,5 миң сом деп туруп, биз аны тазалатабыз арестонду. Анан туалетте унитаздын бачоктору толот. Ылай толуп калат. Аны алмаштырабыз, аны төгөбүз. Ошолордун баардыгы бузулат. Смеситель, крандарыбыз бузулуп атат бүт бар ошо суунун айынан, потому что ал жакта бир эле ылай эмес, мусор дагы агат да. Европа өнүктүрүү банкынан проекти өтүп, тендер бүттү. Быйыл жылдын аягына чейин проекти бүтүп, таза суу ишке ашат. Силерге таза суу ишке берилет. Акчасы дагы чечилген бул боюнча. Таза суу маселеси Союз таркагандан бери көйгөй жаратып келет. Шаар тургундарына Майлуу Суу дарыясынан суу берилет. Жамгыр жаап, көчкү жүргөн учурларда ылай суу берилет. Ылайка суунун келиши биз суу түтүктөрүн шаар ичинде алмаштырганыбыз менен суунун таза суу маселеси чечилбей калышы мүмкүн. Себеби таза суу маселеси бул биздин жана суу сактагыч, башкы суу сактагыч мекемебиз бар. Бул шаардын аркы башында, тоолордун арасында. Ошол жерден биздин биринчи суубуз ошол жерден алынат. Эң негизги эле Майлуу Суу дарыясы бар. Андан тышкары жер астындагы скважина деп коебуз го, жер астындагы суулар биздин тилекке каршы шаарыбызда эч кандай ичкенге нормаларга туура келбейт. Бул жөнүндө заключениялар бар. Бүгүнкү жыйында бир катар социалдык маселелер айтылып, буга улай эле жеке маселелер да көтөрүлдү. Бүгүнкү жолушуда негизинен таза суу маселесин көтөрүштү. Жайыт маселесин, анан ушул Кыргызнефтегаз тарабынан баягы Кытай компаниялары иштеткен скважиналардын баягы иштетүү боюнча, ошол жергиликтүү тургундардан ишке алышуу боюнча негизги маселе ушулар. Майлуу Суу шаарында 26 000 калк жашайт. Жолугушууга 100дөн ашык тургундар келип катышты. Ал эми жеринде чечилүүчү көйгөйлөр боюнча өкүл тийиштүү тармактын жетекчилерине тапшырма берди. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион, Майлуу Суу шаары.